Bir kişinin bir ayala göz düşüp kalat. Kündördün birinde ayal soda sattığı için kervenge koşulup yolga çıkat. Esepte Kıtayga jönep atat tavarap kelgeni. Bayağı kişi de kervenge koşulup anın артынан jönөйт. Gün geçtep kerven bir жерге örgüyt. Bayağı kişi ayalдын жанына kelip ağa özünün maksatını aytat. Emi jolda эч ким көрбөйт, эми iş kılsa kanday bolot? Men sizge makalat düşüp kaldı, köyüңüz alыста. Көбүнчө жүрүп Россияда жүргөндөр ушундай бар да, жатат квартирада аякта жүрөт, балдарымда эми Москвачылык деген сөздөр болот экен. Ayalдын жанына келип ага өзүнүн максаттарын айтат. Ayal барып карап келчи, элдин баары уктаптырбы дейт. Сунушу кабыл алындыго деп ойлогон киши кубангандан буту бутуна тийбей, бүт кервенди айланып чыккан соң баары уктаптыр деп жетип келет. Баары уктаптыр деп жетип келет. Ошондо ayal Аллачы, алды уктаптырбы деп сурайт. Бул кыйын суроого жок. Алла эч качан уктабайт, өргүлөбөйт да деп жооп берүүгө мажбур болгон эркекке берки ayal андай болсо, кишилер көрбөсө да уктабаган жана өргүлөбөгөн Алла бизди көрүп турат. Баарынан мурда алынан коркуп уялалы дейт. Ушул сөздөрдөн кийин баягы кишинин көкүрөгүн коркунуч каптайт. Ал Алладан коркуп, дароо кервенден бөлүнүп, тообо кылып үйүнө кайтат. Дагы бир икаяда мындай окуя баяндалат. İlgeri Allah жолунда жүргөн bir kişi болгон экен. Bir gün anın başına kıyınçılık düşüp baldары aç kalat. Ошондо al barıp özök жалгаарга bir nese taap kelçi dep ayalın bir sodagerge жиберет. Көбүнчө bizde Россияга ayaldan жиберебиз го. Таварды ayalдар ташса милицияга урушпайт экен, эркектерди имитет экен деп ayalдар ушундай bizde. Эркектер асаларын эркегиндей болуп жатат дыңылдап эле. Базарда ayalдар, товар ташыган ayalдар, башка ayalдар, анткени ayalдарды милиция көп кыйнабайт экен, эркектерди кыйнайт экен деп. Ушундай экен бул дагы. Ayal soodагердин үйүнө барып бала бакырасы үчүн жерге бир нерсе сурайт. Бирок соодагер бере турган жардамынын ордуна жаман ниетин билдирет. Жаман ниетин билдирет. Ayal андан баш тартып эч нерсе албай үйүнө кайтат. Тилекке каршы бизде кээ-бир чоң эркектер өздөрүнө помощник сагылып, жаш кыздарды ишке алат, анан ошону ойношу болуп, анан кызматка көтөрүлөт. Анан барып чоң кызматка көтөрүлгөндөн кийин, тимели өзү менетиме жеткен периште деп башкалар акыл үйрөтүп калгандар бар да. Билесиң, кимди ойношу болуп жүргөн, ким менен катташып жүргөн, ким менен жетелешип жүргөн, каякта чай ичип жүргөн баарын билесиң. Анан бир күн карасаң эле сага акыл үйрөткөн татка болуп чыгып калат. Мисалы үчүн, ошондойлор бар да. Ayal андан баш тартып эч нерсе албай үйүнө кайтат. Бирок балдары ачкалыкка чыдай албай чырылдай баштаганда ayal баягы соодагерге кайра барып, анын шартына көнгөнүн айтат. Жана тирилик тайна тиллебайга бир берин деген ушундай да ошого көнгөнүн айтат. Соодагер ayalга жакындаганда байкуштун денеси катуу титиреп жатканын байкап, эмнеге мынча титиреп жатасың деп сурайт соодагер. Алладан коркуп жатам деп жооп берет ayal. Ошондо соодагер, сен мажбур болуп туруп, Алладан ушунча коркуп жатасың, ушунчалык. Чынында Алладан коркуп турган мен эмесминби деп жаман ниетинен баш тартып, ayalга муктаж болгон нерселерин берип жөнөтөт. Өз үйүнө көп азык түлүк менен келген ayal балдарын кубантат дейт. Алла Таала Муса алейхиссалам пайгамбарга вахий жиберип, баланчанын уулу түкүнчөнүн бардык күнөөлөрүн кечирдим деп билдирет. Musa aleyhisselam'a Kudaydan vahiy gelip de palancanın ulu tükünçönün bardıq günlerin keçirdin deyip vahiy jiberet. Musa peygamber bayağı soğudagerdi taap. Sen Allah Taala'ga gana malum bir iş hesapsın degende soğudager bolğun okuyanı Musa peygamber'e aytıp beret. Musa peygamber muna uşul sebepten Allah Taala ötkön bardıq günlerini keçirdi deyip soğudagerge sүйүнүштүү kabar beret. Jana ayaldan baş tartıp жана кылган соодагердин күнөөсүн кечирдим деп ошонун үчүн гана соодагерге сүйүнүчтүү кабар берет. Пайгамбарыбыздан алейхиссалам риваят кылынган бир хадистин мазмуну төмөндөгүдөй. Алла Таала мындай дейт: "Мен пендемди эки коркунучта жана эки коопсуздукта бирдей калтырбаймын. Ким бул дүйнөдө менден корксо, аны акыретте коопсуз кылам. Коркпосо коркутам, корксо коркутпайм" деген сөз да. Eğer bu dünyada menden korkmasa kıyamatta korkmuş çaratam deydi. Demek bu dünyada Kudaydan korkup yaşaganlara kıyamatta korkmuş yok. Korkmaganlara kıyamatta korkmuş söz hormatı bir tuğan. Adetten ele gelip kalat. Kandaca gelip kalat. Sen menen çay içip yürgön, sen simiktanıp yürgön, автограф alam degen, dünyanın titrekkenlerin bari ötüp ketip atat bardığı.